Biz sizler менен кыргыз тилинин практикалык грамматикасы боюнча суроолорду иштөөнү баштайбыз. Баарыңарга ийгилик каалайбыз. Бөлүмдү иштегенден мурда бир нече тапшырмаларга көңүл буралы. Силер бул бөлүмдү иштеп жатканда тамгаларды туура коюу, тыныш белгилерин коюу, сүйлөм курамын аныктоо, маанилүү сөздөрдү табуу, көрсөтүлгөн маанидеги сөздөрдү түзүү, сөздөрдү лексикалык жана грамматикалык маанилерине ылайык колдонуу тапшырмаларын аткарасыңар. Ошол эле учурда төмөнкү 2 пунктка көңүл бурганыбыз жакшы. Биринчиси, берилген тапшырмаларда алды сызылган сөздөр жана сөз айкашы кездешкен учурда жоопту ошолорго гана негиздеп берүү керек. Ал эми экинчи учурубуз сөздөрдө түшүп калган тамгалар жана сүйлөмдө түшүп калган сөздөр 3 чекит менен берилет. Демек, ошол 3 чекиттин ордуна дал келген гана сөздөрдү тандаган туура. Анда эмесе баарыбыз көңүл буралы. Биз биринчи суроону баштадык. Биринчи суроо. Асты сызылган сөздөрдүн кайсынысы сүйлөмдө бирдей кызмат аткарат? Сүйлөмдөргө көңүл бурабыз. Саркечтеп сайган жоолугуң, сарсанаа кылат жоругуң, беттин көркү нур менен, белдин көркү кур менен, 7 кабат жер астын жарып чыккан аккан суу, дениң соодо эринбе, бекерликке берилбе. Сүйлөмдөрдү кунт коюп окуп чыккыла жана туура жообун тапкыла. Силерге ойлонууга 20 секунда убакыт берели. Биздин убактыбыз бүттү, урматтуу окуучулар. Анда эмесе жообуңарды текшерип көргүлө. Анда эмесе, урматтуу окуучулар, биз туура жоопту карайлы. Бул суроонун туура жообу Г варианты болот. 1 жана 2. Анткени бизден сүйлөмдө бирдей кызмат аткарат турган сөздөрдү табуу милдети болгон үчүн биз алды сызылган сөздөрдүн синтаксистик кызматын карап көрөбүз. Биринчи сүйлөмдө саркечтеп сайган жоолугуң, сарсанаа кылат жоругуң деген сүйлөмдө сарсанаа кылат сөзү бул баяндоочу. Экинчи сүйлөмдө беттин көркү нур менен, белдин көркү кур менен сүйлөмүндө да нур менен, кур менен сөздөрү баяндоочу. 7 кабат жер астын жарып чыккан аккан суу сүйлөмүндө бул атоочтук түрмөк болуп эсептелет. Ал эми дениң соодо эринбе, бекерликке берилбе сүйлөмдөрү дениң соодо качан бушуктооч, бекерликке эмнеге толуктооч кызматын аткарат. Демек, жыйынтыктап айтканда, биринчи жана экинчи сүйлөмдөрдө алды сызылган сөздөр баяндооч болуп эсептелет. Урматтуу окуучулар, биринчи суроонун жообун туура таптыңар деп ишенебиз. Анда экинчи суроого өтөлү. Экинчи суроо. Жылдыз деген сөздүн түз маанисиндеги вариантын белгиле. А. Бул ирет анын жылдызы түшкөнүн байкабады. Б. Жылдыздуу жан экени бир көргөндөй эле билинди. В. Бизди жылдыздуу түндүн сыйкыры кызыктырды. Г. Күйөрмандар жылдыздар чыкканда кол чабышты. Силерге 20 секунда убакыт берели. Туура жоопту тапкыла. Урматтуу окуучулар, биздин убактыбыз бүттү. Туура жоопту таптыңар деген үмүттөбүз. Анда текшерели. Бул суроонун туура жообу В варианты. Ар бир сүйлөмдү өз алдынча иштеп көрөлү. Бул ирет анын жылдызы түшкөнүн байкабады. Жылдызы түшүү фразеологизм.
Жылдызды жан экени бир көргөндө эле билинди деген экинчи сүйлөмдө жылдызды жан бул да фразеологизм. Ал эми Г вариантында күйөрмандар жылдыздар чыкканда кол чабышты деген сүйлөмдө жылдыздар сөзү белгилүү адамдар, таанымал адамдар вариантында колдонулду. В вариантында бизди жылдыздуу түндүн сыйкыры кызыктырды деген сүйлөмдө жылдыздуу деген сөз жылдыздар толгон асманды билдирет. Демек туура жооп В варианты. Үчүнчү суроого өтөлү. Үчүнчү суроо. Тыныш белгиси туура коюлган сүйлөм кайсы? Бул суроого жооп алуу үчүн 20 секунд убакыт берилет. Силер туура жоопту таптыңар деген ишеничибиз бар. Анда эмесе туура жоопко көңүл бөлөлү. Үчүнчү суроонун туура жообу А вариантында берилген. Ар бир сүйлөмдүн тыныш белгилерин иштеп көрөлү. А вариантында төл жана бөтөн сөздүн тыныш белгилери коюлган жана э менен баяндаштын ортосунда сызыкча да берилген. Б вариантында э менен баяндаштын ортосундагы сызыкча түшүрүлүп калган. В вариантында төл жана бөтөн сөздүн арасында коюлуучу үтүр белгиси коюлган эмес. Г вариантында деп деген сөздөн кийинки үтүр ката болуп эсептелет. Ошондуктан туура жооп А варианты. Биз 4-чү суроого өтөбүз. Чырт деген сөзгө кайсы мүчөнү уласак кыймыл аракетти билдирген сөз келип чыгат? А. Д. Б. Эт. В. Ыра. Г. Ылда. Ойлонууга 20 секунд убакыт беребиз. Урматтуу окуучулар, биздин убактыбыз бүттү. Анда туура жоопту текшерели. Бул суроонун туура жообун табуу үчүн суроонун өзүнө көңүл буралы. Чырт деген сөзгө кайсы мүчөнү уласак? Демек, бул жерде биз мүчөлөр менен иштегенибиз туура. А вариантында Д жана Б вариантындагы эт сөздөрү мүчөлөр эмес, этиш кыймыл аракетти билдирген сөздөр. Ал эми ыра жана ылда варианттары мүчөлөр. Чырт деген сөзгө ыра мүчөсү уланбайт. Чырт деген сөзгө ылда мүчөсүн уласак, чыртылдады деген кыймыл аракетти билдирген сөз келип чыгат. Демек туура жооп Г варианты. 5-чи суроого келдик. Анда суроого көңүл бургула. Төмөнкү сүйлөмгө кандай тыныш белги коюлат? А варианты 2 үтүр 2 сызыкча. Б варианты 3 үтүр 2 сызыкча. В варианты 4 үтүр 1 сызыкча. Г варианты 3 үтүр 1 сызыкча. Анда ойлонууга 20 секунд убакыт кетти. Урматтуу окуучулар, биздин убактыбыз бүттү. Жообуңарды даярдагыла жана аны азыр текшерели. Бул суроонун туура жообуна көңүл бурабыз. Туура жообу 3 үтүр 1 сызыкча. Г варианты. Анда эмесе биз сүйлөмдү окуп көрөлү. Жибек, сен жанар, сезим, Фариданы
баарын бүгүн китепканага чакыр. Бул сүйлөмдө жибек деген сөз каратма сөз. Демек андан кийин биринчи үтүр коюлат. Экинчиси жанар, сезим, Фарида биринчи мүчөлөр болгон үчүн жанар жана сезим сөздөрүнөн кийин бирден үтүр коюлат. Ал эми баарын деген сөз биринчи мүчөлөрдү жалпылап турган сөз болгондуктан баарын сөзүнөн мурда сызыкча коюлат. Демек, жибек, жанар, сезим сөздөрүнөн кийин үтүр, баарын сөздөрүнөн мурда сызыкча коюлат. Туура вариант 3 үтүр, 1 сызыкча. Г варианты. Анда эмесе 6-чы суроого көңүл көрөлү. Бала бул айтканга ишенип алган белем, атасы ага түшүндүрө албай убара болду. Биринчи сүйлөм экинчи сүйлөмдүн эмнесин билдирет? А. Максатын, Б. Себебин, В. Сын сыпатын, Г. Ордун. Ойлонууга 20 секунда убакыт берилет. Биздин убактыбыз бүттү. Анда эмесе туура жоопту текшерүүгө даярдангыла. Бул суроонун туура жообу Б вариантында берилген. Бала бул айтканга ишенип алган белем, атасы ага түшүндүрө албай убара болду. Сүйлөм багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм. Демек, бул жерде атасы ага түшүндүрө албай койгондун себеби баланын ошол сөзгө ишенип алгандыгы болуп эсептелет. Эгерде бала ишенип албаса же ал себеп болбосо, атасы түшүндүрүүдө кыйынчылык тартмак эмес. Туура жооп Б варианты. Анда эмесе биз 7-чи суроонун үстүндө иштейбиз. Кайсы катардагы алды сызылган сөз кыймыл аракеттин мезгилин билдирет? А. Ал кошунасы менен уту күйүшпөй жашачу. Б. Таятам атам менен аш бышымча сүйлөштү. В. Ал сүйлөп жатканда кабагына кар жаап турду. Г. Чет жактан күлү додо болбой келиптир. Анда эмесе 20 секунда убакыт кетти. Жообуңарды даярдагыла. Биздин убактыбыз бүттү. Туура жоопту карайлы. Бул суроонун туура жообу Б варианты. Суроого көңүл буралы. Кайсы катардагы алды сызылган сөз кыймыл аракеттин мезгилин билдирет? Демек, алды сызылган сөз качан деген суроого жооп бериши керек. А вариантын карайлы. Ал кошунасы менен оту күйүшпөй жашачу. Кантип жашачу? Оту күйүшпөй. В варианты. Ал сүйлөп жатканда кабагына кар жаап турду. Кантип? Кабагына кар жаап. Г. Чет жактан күлү додо болбой келиптир. Кантип? Күлү додо болбой. Эми Б вариантын карайлы. Таятам атам менен аш бышымча сүйлөштү. Канча сүйлөштү? Аш бышымча. Туура жооп Б варианты. 8-чи суроо менен иштөөнү баштайбыз. Бир деген сөз кайсы сүйлөмдө тездик маанини билдирет? А. Отургандар бирден чыгып кетип калышты. Б. Уулу эшиктен бир күнү кирип келди. В. Китептен бир сыйра издеп чыкты. Г. Ал мен тарапты бир карап алды. Жооп үчүн 20 секунда убакыт берилет. Биздин убактыбыз бүттү. Анда туура жоопту табалы. Өзүңөр көрүп тургандай суроонун жообу Г вариантында турат. Анда биз сүйлөмдү окуп көрөлү. А вариантындагы сүйлөм.
Отургандар бирден чыгып кетип калышты. Отургандардын бирден чыгуусу алардын кыймыл-аракетинин тездигин бербейт. Бул вариантында уулу эшиктен бир күнү кирип келди. Бул кыймыл-аракеттин тездиги кирип келди деген сөз болушу мүмкүн, бирок бир күнү деген сөздө бир сөзү тездикти берген жок. В вариантында китептен бир сыйра издеп чыкты. Демек бул китепти тездик менен ачкандан да кабар бербейт. Ал эми Г вариантында ал мен тарапты бир карап алды деген сүйлөмдө чындап эле кыймыл-аракеттин тездиги берилген. Туура жооп Г варианты. 9 суроо. Сүйлөмдү андан ары улап түзүп көрөлү. Кимдир бирөө аны ак каптал деп мүнөздөдү. А. Себеби ал чындыкты сүйлөйт. Б. Ошондуктан ишеничтүү деп ойлойбуз. В. Демек ал жумушту убагында аткарбайт. Г. Балким ал айтканынан кайтпайт. Ойлонууга 20 секунда убакыт. Биздин убактыбыз бүттү. Анда эмесе туура жоопту салыштырып көргүлө. 9 суроонун туура жообун карайлы. Бул суроонун туура жообу В вариантында берилген. Анда сүйлөмдөрдү маанисине карай улап көрөлү. Кимдир бирөөнү аны ак каптал деп мүнөздөдү. Себеби ал чындыкты сүйлөйт. Бул сүйлөмдө ак каптал деген сөз жалкоо деген сөз менен дал келет. Демек жалкоо адам чындыкты сүйлөйт деген маани берилген жок. Б варианты. Кимдир бирөө аны ак каптал деп мүнөздөдү, ошондуктан ишеничтүү деп ойлойбуз. Ак каптал адамга ишенген туура эмес түшүнүк экенин баарыбыз байкадык. В варианты. Кимдир бирөө аны ак каптал деп мүнөздөдү. Демек ал жумушту убагында аткарбайт. Демек ак каптал жалкоо адамдар жумушту убагында аткарбайт. Бул туура жооп болот. Г варианты. Кимдир бирөө аны ак каптал деп мүнөздөдү, балким ал айтканынан кайтпайт. Жок, мааниси боюнча бул суроо жооптагы туура болбойт. Демек туура вариант В вариантында. Анда эмесе биз кийинки суроолорго өтөлү. Бул жерде 3 суроо бар. Бул суроолор силердин өз алдыңарча иштөөңөр үчүн. Бул суроолорго туура жооптор берилбейт. Өзүңөр иштеп, ал жерден эрежелерге байланыштуу салыштырып, туура жоопторун тапканга аракет кылгыла. Баарыңарга ийгилик.